Казакстанда АЭСтин курулушуна байланыштуу референдумга башка мамлекеттердин байкоочулардын арыздарын кабыл алуу аяктады. Ошентип жалпысынан 177 байкоочу расмий каттоодон өттү. Башкача айтканда, алдыдагы референдумга 30 чет мамлекеттин жана 4 эл аралык уюмдун өкүлдөрү көз салат. Ошондой эле Беларустун, Азербайжандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссияларынын төрагалары келет деп күтүлүүдө. Қазіргі таңда байқауға қатысады. Азыркы учурда сынакка катышкан эл аралык уюмдардын катарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму, Түрк мамлекеттер уюму, Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңеш бар. Жөнүндөгү кеңес. Ошондой эле референдумда бир катар чет өлкөлөрдүн жалпыга маалымдоо каражаттары көрсөтүлөт. Бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 38 мамлекеттен 200 кабарчы катталган. При Министерстве иностранных дел на постоянной основе аккредитовано 100. Тышкы иштер министрлигинде туруктуу негизде 14 өлкөнүн 38 жалпыга маалымдоо каражаттарынын 162 кабарчысы аккредитацияланган. Алар референдумду көзөмөлдөөгө укуктуу. Бул жолу министрлик дагы 38 чет элдик кабарчыга референдумга катышууга убактылуу уруксат берди. В МИДе получили 38 иностранных журналистов. Белгилей кетсек, чет жакта жүргөн казакстандыктар үчүн 61 мамлекетте 76 участок ачылган. Азыркы мезгилде дүйнөдө жайылып жаткан вирустардан сактануу үчүн бардык добуш берүүчү жайлар толук медициналык көзөмөлдө болот.